Тажик чегарачылары Leylektin Сай аймагындагы көпүрөнү тосуп алууга аракет кылышты. Бүгүн 8 февралда тажик чегарачылары Максат Кулунду жолунун Leylek районунун Сай аймагындагы көпүрөсүн тосуп алууга аракет кылышты. Бул тууралуу Кулунду айыл өкмөтүнөн билдирди. Маалыматка караганда, Кулунду айылынын ылдый жагында 24 кожолук жашаган айыл бар. Ошол жердеги айылга өтүүчү Максат Кулунду көпүрөсүнүн астына окуучулар үчүн контейнер орнотконбуз. Ал жерден жөө жүргүнчүлөр өтүүчү жол куруу керек болуп жатат. Ошол жердеги контейнерди алгыла деп тажик тараптын аскерлери Максат Кулунду көпүрөсүн тосуп алыптыр. Азыр аларды биздин чегарачылар артка кайтарды, деди Максат айылынын башчысы Сапаралы. Учурда Максат айылында абал тынч, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү аталган жайда жүрүшөт. Буга катар мамлекеттик чегара кызматы тажик тарап бир тараптуу түрдө чегарадагы Кулунду, Кайрагач көзөмөл өткөрмө пункттарында унааларды жана жүктөрдү өткөрүүнү убактылуу токтоткондугун кабарлады. Кулунду эл аралык пункт болгондуктан ал жерден 3-чү өлкөлөрдүн жарандары өткөрүлө берет. Тажик тарап бүгүн 8 февралда Leylek районунун Сай аймагында аскерлердин санын көбөйттү. Тургундар Сада, Гуляндас каналы аркылуу окуучуларды өткөрүү үчүн көпүрө курушкан. Анткени алар мектепке баруу үчүн узун жолду айланып каттоого мажбур болушчу. Жергиликтүүлөрдүн айтымында тажик чегарачылары окуучулардын катташына кыйынчылыктарды жаратат. Учурда Кыргызстан менен Тажикстандын өкүлдөрү жолугушуп, чегарадагы абалды жөнгө салуу маселесин талкуулаганы жатат. Учурда абал тынч деп айтылат маалыматта. Булак турмуш кейже. Кулунду Максат жолундагы көпүрөктү тажиктин солдаттары келип туруп алды. Бул кыргыздын солдаттары меш кылып жүрөт өзү. Ошол менен сүйлөшөлү. Ана дагы келди башындары көбөйүп. Солдаттары келди. Баштады. Биздин кыргыздар молодец, tutуп атабыз бизге. Yoldurgula maşinasına, ırgat kanalga! Kanalga ırgat! Bilenge! Dava ırgat, tüt! Bilenge! Startı. Başına kanalga taşıyor. Kanalga ırgat! Bilenge! Dava ırgat, tüt! Bilenge! Haydi hazır kettik. Tamam ya haydi hazır başına otur kettik. Oturan yeriniz.